Саламатсыздарбы? Бул видео сабакта мен сиздерге кантип документтерди сайтка жүктөсө болот, ошону түшүндүрүп берейин да. Мисалы, биз кайсыл сайтты ачабыз азыр? Биз азыр Тамчы мектебинин сайтын ачып көрөлү. Тамчы мектеп инфо. Ушул жерде мындай деп турат. Тамчы мектебиники жана эгерде биз азыр ачып көрсөк, мониторинг жана анализ. Мониторинг жана анализ дейбиз. Ушул жерге биз документти койгон атабыз да. Негизи мунун жолдору ар кандай. Биз документти ушул жерге койсок болот. Же болбосо мындай кичинекей болсо документ биз жөн эле көчүрүп келип эле текстин коюп койсок болот да. Биз азыр көрөлү, мына ушул документти биз коюшубуз керек экен. Аз көрөбүз канча беттен турган эмне деген документ экен, бул ошону карайбыз да. Ошондо бул өзү мына диаграммалар менен байкап көрсөк, көптөгөн диаграммалар 30-40тан ашкан барак менен жазылыптыр. Демек, биз муну мындай кылышыбыз керек. Отчет деп турат. Демек, биз азыр кирип көрүшүбүз керек. Өзүбүздүн сайтты башкарууга өтүшүбүз керек да. Сайтты башкарууга өтүш үчүн мен мына карандаш көрүнбөй эле. Мен азыр эмне кылышым керек? Мен азыр ошол электрондук почтага киришим керек өзүбүздүн. gmail.com деп ачам. Жана аз көрөбүз. Бул менин Gmail'ым ачылып атат. Демек, бул туура эмес. Мен мындан выход кылышым керек. Дагы так, меники ушундай болчу. Силерге да emектеп.info деген бар. Өзүңөрдүн электрондук почтаңарга киришиңер керек. Почтаңыздарга кирип, андан кийин сайты деген жерге барабыз. Өзүңөр билесиңер. Приложенияны басып туруп сайтыга кирип, ушул жерден Тамчы мектебинин сайты деген жерди табышым керек. Тамчы мектеп гимназиясынын сайты дедим. Демек, көрдүңөр, мына карандаш менен чыгып калды. Карандаш менен чыкканда мен муну башкара алам. Жана мониторинг жана анализ деген жерге кирдим. Эми өзүңөр карап көргүлө. Измени страницу деп жана карандашты басам. Анан бул мындай болуп ачылат. Эгерде биздики мындай болгондо, мисалы, берки текст. Мисалы, могул эле болгондо, ушул эле текст болгондо, мен муну жөн эле Word'тон эле кадимкидей копировать деп туруп, алып келип бул жерге эле вставить деп коюп коймокмун да. Ушундай кылып туруп эле сохранить деп койсо болот. Демек, бул мониторинг жана анализ ушундай жөнөкөй эле болсо, ушундай эле кылып койсок болмок да. Бирок биздики чоң, өзүңөр көрүп атасыңар. Бул жерде көптөгөн беттери бар экен, анан жана диаграммалары бар, таблицалары бар. Ошон үчүн муну документ катары жүктөгөнүбүз туура да. Ошон үчүн биз муну эмне кылышыбыз керек? Азыр муну текст алып таштайм. Текст болбой калды. Демек, муну салышыбыз керек. Эң биринчи биз азыркы бул Word'тогу документибизди, ушул документти биз каяка жүктөп алышыбыз керек? Дискке. Мына мындай болуп ачылат да, диск. Мына Google дискибиз ачылды. Эми эмне кылышыбыз керек? Биз создать, загрузить файлы. Жана бул жерде эгерде көрүнбөй атса, мындай деле кылып койсок болот. Экинчи мына отчет деп турат. Муну көтөрүп келип эле ушул жерге коюп койсок болот. Мына азыр бул жерде эмне кылып атат? Мына жүктөп атат. Жүктөп бүткөндөн кийин мына муну бассак, азыр ачылат документибиз. Анан бул жерден открыть дегенди басабыз. Анткени ушул жерден ачып, документти ушул жерден өзгөртө алабыз да. Ошону түшүндүрөт. Эч жака биздин документибиз жоголбойт. Ушул жерден дагы өзгөртүүлөрдү киргизип турсак болот деген түшүндүрөт да. Мына мунун баардыгын жүктөдү. Азыр өзүңөр көргөндөй 40 беттен ашык барагы бар документ болчу. Мына өзүңөр көргөндөй азыр баардыгы бул жерде чыгып атат. Мына таблицалары да бар. Демек, бүт баардыгын туура кылды. Азыр даже жана диаграммасын да көрөлү. Жүктөптүрбү, жүктөгөн жокпу диаграммасын. Так, бул жерде диаграммасы.
диаграммалар чыгып атат. Демек бардыгы чыкты. Эми могул жерде карасаңар, настройки доступа доступно только мне. Эгерде муну азыр сайтка жүктөп койсок, сизден башка эч ким көрө албайт да. Ошон үчүн могул жерден расширенный документ доступен только вам. Изменить. Всем в интернете деген жерди басып коюш керек дагы. Анан сохранить. Сохранить деген жерди басабыз. Демек, анан ылдый жагынан да жолу готово деп коебуз. Болду. Бул жерибиз даяр болду. Эми биз каяка барышыбыз керек? Мониторинг жана анализ. Биз ушул жерге жүктөгөн атабыз. Карандашты басып, вставка, диск, документ, отчет дегенди басабыз, выбрать. Бул жерде экөөнүн кереги жок. Калганы кала берсин, сохранить. Эми даяр жолу сохранить. Эгерде бардыгын туура кылсак, азыр документибиз ушул жерден көрүнүп калат да. Мына өзү ачылып атат. Азыр көрөбүз. Мына бул жерде документти толугу менен жүктөдү. Мына бул жерде демек биз ылдый кылып, өйдө кылып муну окуй алат экенбиз. Мына бардыгы. Мына документ жүктөлдү да. Карап көрөбүз, анан диаграммалар бар эле. Ушулар жүктөп турбу? Карап көрөбүз. Диаграмма, гистограмма бардыгы бар. Демек бардыгы жакшы болду. Эми мындай кылып көрсөк болот да, мына негизгиге барып туруп, анан кайра OTJPга мониторинг жана анализ деген жерине келсек, мунун баары жүктөлүп калды бияка. Мына бардыгы бүттү. Эми мындай кылып көрсөк болот да, бул жерден Google Дисктен эле, мисалы бул жерде мен өзгөртүү киргизе албайм. Бул жерден мисалы Тамчы гимназия мектебинин отчет анализи. Могу анализи деген жерден кийин 1 деген цифраны коюп койгум келсе, мен муну мисалы даже карандашты баскан күндө дагы мен аны өзгөртө албайм. Демек мен эч нерсе кыла албайт экенмин. Муну кандай кыла алам мен? Мына ушул жерден кирип эле анализи деген жерге мисалы 1 деп коеюн. Бул жерде көрүнөт сохранение, автоматически сохранение болду. Могу азыр -1 деп чыгып калыш керек. Бул жерден азыр эмне кылам, анан обновить страницу деп көрөйүн. Азыр бардыгы туура болсо, азыр -1 деп чыгып калат. Мына -1 көрүнөрү. Демек азыр муну кайра эле алып салайын, кереги жок. Анализи. Ошол ушинтип жон гана документ эмес, мисалы Excel таблицасын деле ушинтип жасаса болот. Чоң рахмат.